Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, билермандарды интеллектуалдык оюн көрмандары. Бүгүн 31 октябрь. Октябрь айынын акыркы күнү. Билермандарды күзгү сериялардын 7-туру. Дагы бир жол кош келипсиздер. Манаңыздар жакшыбы? Мындан бир жума мурда Сагынбек Маманов 6-5 эсебинде бир айырма менен телекөрүүчүлөрдү жеңди. Финалга ойноого укук алды. Бирок жолдому алды дегендик эмес бул. Анткени кийинки жогорку лигадагы командалардан көз каранды. Биз мырза, демек сиздерде дагы жогорку лигада болгонуңуздар үчүн күзгү сериянын финалына жолдому алууга сиздерде толук мүмкүнчүлүк бар. Анда эмесе жалпы телекөрүүчүлөр менен амандашыңыз. Маанаңыздар жакшыбы, оюнга даярсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу билермандарды теле оюнунун жалпы көрөрмандары, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мүчөлөр, урматтуу алып баруучу. Биздин команда бүгүнкү оюнга толугу менен даяр. Биз буйруса мүмкүн болсунча жакшы, мыкты деңгээлдеги оюн көрсөтүүгө аракет кылабыз. Бул үчүн команданын потенциалы бар, жеңиш үчүн. Андыктан бүгүнкү оюнга жараткан жар болсун. Ноокат билимканасына директор болуп кеткениңизден бери биринчи жолу Ордого келип атасыз, эмеспи мырза? Албетте сизге директорлук кесип жаңылык эмес, бирок ошентсе дагы Ноокат билимканасындагы башкаруучулук кандай болуп жатат? Ал жердеги окуучулар айтор жумушту жолго коюп алдыңызбы? Ушуну да билип коелу. Рахмат. Ооба, баягы тагдыр насиптейт. Жараткан ошол бешенебизге ошол Ноокатка барып иштеп, ошол Кара Таш айыл өкмөтүндө Калин мектебинде кызмат кылууну жазган экен. Ошол жакта иштеп атабыз. Ал жер негизинен жатак лицей, бирок бардык окуучу жатпайт. Бирок акыркы жылдардагы ийгилиги бир эле Ноокат району же Ош облусу менен Кыргызстандагы ийгиликтүү мектептердин, лицейлердин бири. Андыктан ошондой мектепке барып, ал ишти улантуу бактысына ээ болгонума мен да кубанычтамын. Буйруса бул жерде азыр 2 окуучубуз келип көрүп отурат. Буйруса кийинкилерден, ошол окуучулардан, мугалимдерден Билерман Ордо клубун аралаштырууга, команда түзүүгө толугу менен аракет кылабыз буйруса. Чоң рахмат. Демек, 2 окуучуңузду студиядагы жалпы аура менен тааныштыруу үчүн чакырган окшойсуз. Буйруса Ноокат билимканасындагы биз команданы бир жакшы, бир терилген курама бир команданы күтөбүз, Кудай буйруса. Анда команда оюнга даяр, Команда оюнга даяр болсо, биз оюнду баштайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизге жаңы кошулган көрөрмандарды биз экрандагы адрестерди, даректерди жазып алууга чакырабыз. Инстаграмда дарегибиз Билерман_Ордо. Мына ушул жерге катталып, ушул баракчабызга катталып, ал жерде Билерман Ордонун логотипи турат. Анткени Инстаграмда дагы бир 5-6 аккаунт бар экен. Биз ушул оригиналын сиздерге айтып атабыз. Билерман_Ордо. Билерман Чекит ТВ күчүкчө mail chekit.ru биздин электрондук дарегибиз. YouTube'да Билерман Ордо оюндарыбызды жүктөп атабыз. Билерман Ордо деп издесеңиздер YouTube'дан чыгабыз. Жана Facebook'та Билерман Ордо деген расмий баракчабыз бар. Каттары үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордого деп жөнөтүңүздөр. Биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол атамекендик фирмасы ар дайым бизди таттуу продукциялар менен кубантып келет. Барболго чоң рахмат. Жана Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору биздин дагы бир өнөктөшүбүз. Ошондой эле Йома бургер тез тамактануучу кафелери. Йома бургер эң мыкты бургер, сиздерге жакшы маанай каалайт. Анда биз биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Биринчи раунд сиздерге каршы Абдували Туйчиев суроо берет. Чүй облусунан
Урматтуу билермандар. Малайзиянын тарыхындагы алгачкы космонавт Музаффар Шукурдун учушуна 6 ай калганда Малайзияда атайын семинар өткөрүлөт. Бул семинарга 2 күндүн ичинде 150ге жакын катышуучу Музаффар Шукурдун эл аралык космос станциясында учуусуна жана калуусуна байланыштуу көйгөйлөрдү талкууга алышкан. А бирок катышуучулар үчүн мындан дагы маанилүү бир суроо коюлган. Урматтуу билермандар, 150ге жакын катышуучу эң көп кайсыл суроого жооп издешкен? Ал жерде бир суроого Музаффар Шукурга бир суроо беришкен. Кайсыл суроо болушу мүмкүн? Космонавтка кетти минута. Үй бүлөлүк абалы Жок. Космонавтка барганда эмне кылат? Мисалы, асманга учту, эмне кылышы мүмкүн? Ал жерде мисалы, мындай диний бир ибадат болушу мүмкүн, тамактануу болушу мүмкүн, дагы эмнени сурашы мүмкүн? 150ге жакын адам. Бирок жөнөкөй адамдарды чакырбайт да, бир аз семинар болгондон кийин адистерди чакырат дагы. Жок, бул жерде анын биринчи ал жакка калуусу, ал жакка баруусу жөнүндө талкуу болуп атат. Бирок андан да сырткары келген бир суроо баардыгы келткөн. 2 күн 6 ай мурда, демек бал учканга чейинки бир нерсе болуп атат. 6 ай мурда учуп атат. Салмак азайтты же бир тамакты жегенди кыскартып атабы? Же эмне жеп атасыз деп атабы? Кантип уктуп атасыз? Кантип учасыз деген сыяктуу эмеспи? Тамактанып сураган кандай не болот? Ал азыраак тамактаныш керек бе? Деген суроо болгонбу же? Жок. Бул космоско учуп кетет да. Космоско учуп кайтканга чейин балким тарыхында. Анын үй бүлөлүк абалы эмеспи? Себеби дегенде 6 айга чейин үйлөнүп, себеби дегенде ал кетип атат, балким. Үй бүлөңүз кандай болот дегенди же? Деген нерседен үй бүлөлүү болсо, үй бүлөңүз барбы деген суроону бергенби же башка? Тукум улоо максатында деле ага. Бир вариант, кийинки көтөрөлү. Дагы эмне болушу мүмкүн? 6 ай калганда Музаффар Шукур 6 ай. Неме деди андай? Тамак аш. Жок. Арыктоо же башка айга усканда Малайзия динге жакын да бирок. Ошо динге жакын, ошон үчүн тиги ким эле? Нил Армстронг беле? Ооба. Баягы азандын үнүн уккан. Бирок үй бүлөсү жакшыраак дейм. Убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, бул суроого команданын атынан Сорон мырза жооп берет. Сорон мырза. Музаффар Шукурдун 150де чогулган адамдар алдын үй бүлөсү тууралуу талкуулашкан. Сиздин үй бүлөлүк абалыңыз эгерде бойдок болсо үйлөнүп, ал жака үйлөнүп алгандан кетесизби деген суроону бериши мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Малайзия калкынын басымдуу бөлүгү кайсыл динди тутунат, Сорон мырза? Ислам динин тутунат. Суроонун жообу. Башка мусулман мамлекеттер сыяктуу эле Малайзияда дагы бул ислам дини өтө маанилүү ролду ойнойт. Ар бир мусулман даарат алып, ар күнү жүзүн кыбла тарапка буруп намазын окуйт. Белгилүү болгондой, космостук орбитадан Меккеге карай багыт алуу бул өтө кыйын, Мелис мырза. Кыбланы аныктоо орбитада өтө кыйын. 2 күндүк семинардын ичинде катышуучулар эң негизги суроосу космоста кантип ибадат кыласыз, кыбланы кантип табасыз деген суроолорду көп беришкен, Мелис мырза. Сиздерде бир аныгыраак бир жооп бар эле, талкууда айтылды, бирок тилекке каршы сиздер социалдык абалына көңүл буруп койдуңуздар. Азырынча эсеп 1-0. Абдулали Туйчи Чүй облусунун тургуну биринчи раундда 500 сом утушка ээ болду. Биз айта кетели, мына Ош шаарынын мэриясы ушул биздин интеллектуалдык клубту, ушул командалардын катышуусун, кыргыз тилине болгон салымын жана ошондой эле өнүктүрүү үчүн, кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн болуп жаткан аракеттерди мындай эске алып, байге фондун бөлүп берген. Ал байге фонду биз бүгүн да улантып атабыз, Мелис мырза. Oyun улантылат, экинчи раунд. Сиздерге каршы Сабира Арынова суроо жөнөткөн Балыкчы шаарынан. Урматтуу билермандар. Бул уюмда иштеген адистер же бул кызматта дейбизби? Төмөнкү 2 өзгөчөлүккө ээ болушу керек экен. Алар
өз кардарларын алгач коркутуп, андан кийин ынандырыш керек өздөрүнүн кызматына. Караңыздар, өз кардарларын алгач коркутат экен, андан кийин ынандырыш керек экен. Суроо. Сиздер кайсы кызматта иштеген же кайсы уюмда иштеген адис жөнүндө сөз болуп жаткан табыңыздар. Ооба. Компания кылбасаңыз, үйүңүз өрттөнөт же башка болот, анан ошол үчүн биздин кызмат пайдаланышыңыз керек дейт. Башкача. Дагы. Дегенде мисалы киргизгенде коркутуу жок да башындачы. Ал эми камсыздандыруу бул. Камсыздандыруу болушу мүмкүн. Же болбосо журналисткалар эмес, мисалы ката кетип калсаң башка болот, мисалы теле алып баруучулар. Дагы. Мисалы ал уюм катарында эме болгон страховой компания ооба, кызматкерлер. Андан да чыгып көрөлү, башка жака айланып көрөлү, страховой компания кайра кайтабыз. Дагы башка эмне бар? Дагы эмне бар, мисалы? Уюм демек бир топ. Уюм дейт. Балдарды коргоо же башка дагы эмес, ата энелерге айтып атат. Балдар Оюн зоок дегенге мен бир аз. Балдарыңызга тарбия бербесеңиз, жакшы тарбия бербесеңиз, ойчуктар кылбайт. Ошол сыяктуу бир нерсе да сиздин балаңыз жаман тарбияда болуп калат деген сыяктуу сөздөрдү айтпайбы? Мисалы балдардын укугун коргоо, же болбосо карыларды, башкаларды коргоо. Эгерде бул балдардын укугун коргоо дегенде, бирок алар коргогондо эмнесин аларга талап кылат бирок. Укугун коргоо бул жөн эле камсыздандыруу компания дегенге токтолгон. Фонд болуп калат анда. Фонд эмес. камсыздандырууга бериң агай. Мес мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, реванш Сорон мырза жооп берет. Экинчи раундда реваншпы? Ооба, дароо эле реванш. Сорон. Урматтуу алып баруучу, бул камсыздандыруу уюму. Эмне үчүн буга токтолдуңуздар? Себеби дегенде адамдарды биринчи коркутуп чочутуу дегенде, эгерде же машина же болбосо үйдү камсыздандырууда сиздин машинаңыз кырсыкка учураса, же болбосо үйүңүз өрттөнүп кете турган болсо деп коркутуп, анан ошол учурда биз төлөп беребиз деп аларды ынандырат. Жооп кабыл алынат. Сиз өзүңүз иштешкенсизби ушул уюм, камсыздандыруу уюму менен? Мындай бир учур болгонбу? Болгон. Кайсы учур? Баягы мамлекеттик кызматкерлерге баягы үйүн камсыздандыруу сыяктуу сунуштар келгенде үйдү камсыздандырып эме кылганбыз. Өткөргөнсүз. Ооба. Камсыздандыруу, Коркконсузбу? Жок. Коркпой эле ынандырып койду. Дем үй өзүмкү эмес болчу да дейм да. Үй башка бирөөнүкү. Эсеп 1-1 жооптура. Камсыздандыруу уюмунун кызматкерлери экен. Булар чындыгында алгач кайсы бир коркунучтарды эске салат, андан кийин ынандырат экен. 3-чү раунд. Сиздерге каршы демек блиц раунд ойнотулат экен. Урматтуу команда, кимди калтырдыңыздар, Мелис мырза? Мен өзүм калдым. Мелис мырза, даярсыз, Даярмын, ооба. Анда эмесе мен биринчи суроону окуйн, Мелис мырза. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамдын 8-беренеси. Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын премьер-министри, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун конституциялык палатасынын төрагасы мамлекеттик тилди билүүгө, мамлекеттик тилде окуй, жаза, өз оюн айта жана эл алдында сүйлөй билүүгө милдеттүү деп турат. Мелис мырза, мен жогоруда айтып өткөн жогорку кызматтагы адамдардын ичине бирөөсүн кошкон жокмун. Мелис мырза, ким калып кетти? Кетти 20 секундда. Мелис мырза, президент айтылды, премьер-министр айтылды, жогорку соттун төрагасы айтылды, жогорку соттун конституциялык палатасынын төрагасы айтылды.
жана ким дагы айтылыш керек эле? Жогорку кеңештин төрагасы, спикер. Жогорку кеңештин төрагасы. Жооп туура. Экинчи суроо. Ушул эле мыйзамдын 20-беренеси. Мамлекеттик тилде иштөөчү бардык жалпыга маалымдоо каражаттары, телекөрсөтүү, радио, басмалар, басма сөз органдары кыргыз адабий тилинин ченемдерин сактоого милдеттүү. Мейис мырза. Менчигинин түрүнө карабастан, телерадио компаниялар өздөрүнүн берүүлөрүнүн канчалык ченемдегисин мамлекеттик тилде алып барыш керек? Канчалык айталык пайыздык көрсөткүч же ченем? 20 секундда кетти. Мелис мырза? 80%-дан кем эмес. 80%-дан кем эмес. Жооп болсо тагырыгы 70%-дан жогору. Жооп негизинен туура. Үчүнчү акыркы суроо. Мониторго көңүл бурабыз. Чөнтөгүңүздө болушу мүмкүн, Мелис мырза. 100 сомдук мамлекеттик улуттук акча кагазы. 100 сомду көрүп турасыз алдында Токтогул Сатылганов. Арт жагында эмне сүрөттү бар? 20 секундда кетти. Мелис мырза? Токтогул суу сактагычынын сүрөтү бар. Токтогул суу сактагычы. Көрөбүз. Жооп туура. Блиц раунд капитан жеңип чыкты. 3 суроого тең туура жооп берди жана жалпы эсепте 2-1 эсебинде команда оюнун улантат. Жана 4-чү раунд. 4-чү раундга старт беребиз. Негизи ушул мамлекеттик тилде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу айрыкча телевидение аркылуу жайылтууда ушул жогоруда айтылган мыйзам көп сактала бербейт, Мелис мырза, чындыгында. Айнура Акжолова, Ала Бука район тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Бир убактар өтө активдүү телекөрүүчүбүз эле. Урматтуу команда. Мекке шаарындагы базарлардын биринде бир адам соода иштери менен дүкөнгө кирип калат. Ал жолунан кезиккен эң алгачкы ошол жердеги сатуучудан бир кездеменин түрүн сурайт. Кардар ал кездемени табуу үчүн бир топ убакыт коротот жана аны кездеменин ошол түрүн чындыгында таап берет. Кездеменин сапаты гана эмес, коюлган баасы дагы кардардын купулуна туура келет. Сизге ушул кездеме жактыбы деп сурайт сатуучу. Албетте жакты дейт. Андай болсо бир аз жүрсөңүз, ушул эле кездемени дагы бир сатуучу сатып жатат. Сизден сураныч, ошондон албайсызбы дейт. Караңыз, өзүндө бар. Бул эмне дегениңиз? Мен эмне үчүн андан сатып алышым керек деп таң калды. Эмне үчүн мага минтип айтып жатасыз? Деди. Сатуучу ага эмне деп жооп берди. Минута кетти. Жибек, демек, жибек. Жок, неге башкага жөнөтөт? Неге сатпай атат? Эркек кишиге арам да жибек. Ошол маселе болуп го менимче. Аял кишиден сатып алат окшойт да. Эркек киши дейсизби? Жок, аларман эркек киши окшойт. Аларман эркек киши болот дагы менимче.
наркы аял кишиден сатып алсаңыз болот дегенде Неге? ортот окшойт да. Жок, мага дагы бир вариант Эркек киши жибек сатса болбойбу? Көп издеп атат. Суроодо көп издеп атат. Аябай издеп атат. Бирөөлө калган эмеспи? Бул мөөнөтү мындай өтүп кеткен сыяктуу жол болсо Жок, сапаты жакты деп атат. Наркыга жаккан, талап туура келип Неме атат. кылганда мындай ал сатуучу өз ыктыяры менен сата албайт. Бирок башка бирөө сатып атат деп атпайбы башка бирөө? Соодагер кайра кымбат сатам деген эмеспи? Бирөө калды, наркы сатып берсе? Жок, көбүрөөк. Жок, дагы. Адамгерчиликтүү. Мекке бирок, Меккеде дагы сөз бар. Мекке базар. Меккеде жибек, балким жанагы материалдын кандай материал экенин жок. Айла. Эскилигинде балким мындай бир аз өлчөмү туура эместир, кыйшагыраак болуп калышы да мүмкүн да. Жок. Бул соодагер сатыш керек да аны. Соодагер Меккени Сатыш керек, аны наркыга жөнөтүп атат шеригине. Же аял ошол жакта сатабы, же башкабы? Мелис мырза. Эми Мекке шаары, исламдын мекени. Барган киши орусча шолк деп коебуз, кыргызча жибек сураган болушу мүмкүн. Жибек кийим билебиз, ислам дининин эрежелерине ылайык эркек кишиге болбойт. Ошондуктан ал киши ошол нерсени табыштан кыйналганын бир себеби да ошол болушу мүмкүн. Ал жердеги мындай эркек кишилер саткан жер болушу мүмкүн. Ал эми наркы сатууга мүмкүн болгон адам аял киши болгон болушу мүмкүн, анткени ал аял киши ал нерсени аялдар үчүн сатса болот деген максатта ошону түшүндүрсө керек. Мындайча айтканда жооп барып ошол жибек кездемеге барып такалган болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Ортодон пикир сурагым келип турат. Урматтуу алып баруучу, бул жерде чыныгы мусулман өзүңө каалаган жакшылыкты албетте бирөөгө да каалаш керек. Ушул биз тарыхта айрыкча ушул Мекке шаарында ислам динин таратып атканда да сакал ушундай жолго барган. Соода тармагында да ушундай. Ар дайым мына мен Кудай ошол таптым, мен кошунум да тапсын дегенде азыркы капитализмден тескери болгондо бирөөгө жакшылык каалаган. Ушул да болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Мен эми туура жоопту айтайын, Мелис мырза. Эгер Мекке шаарынын өзүнүн мисалын ала турган болсок, Мелис мырза, Мекке шаарында бир да дүкөндө аял киши соода кылбайт. Бир да дүкөндө аял киши соода кылбайт. Керек болсо Мединада дагы ошондой. Мен өз көзүм менен көргөн дүгүм үчүн дагы айтамын. Аял кишилерди такыр соодага чыгарбайт экен ал жакта. Жалаң эркек кишилер соода кылат. Эми мен туура жоопту айтайын. Ооба, кыйналып тапты. Бирок бул жерде диалогду караңыз. Диалогду кардарды башка дүкөнгө узатып атат. Ал менин кошунам деп атат. Мен дейт эртең менен келип соода кылып бүттүм, соода кылып алдым тиешелүү дейт. Бирок ал келгенден бери соода кыла элек. Байканыма караганда ал эч нерсе сата элек дейт. Андан көрө ошондон соода кылып, анын да бир дүкөнүнө бир салым кошуңчу деген бир туугандык, жоомарттык мамиле жөнүндө сөз кетип жатат. Аябай таң калды муну уккан кардарчы. 2-2 эсеп. Мелис мырза. 2-2. 5-чи раундга старт беребиз. Раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, биз 7-чи турду ойноп жатабыз. Азырынча 6-5 эсебинде финалга ойноого укук алган бир команда, Сагынбек Мамандын командасы турат. Кадыр Шертаев Аксы районунун тургуну сиздерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 900 сом. Мен суроосун окуйм. Окумуштуулардын аныктамасы боюнча адамдын жылмаюусу үчүн Абылкасым мырза бир жылмайып коюңузчу. Абылкасым мырзанын жылмаюусу үчүн Абылкасым мырзанын 36 булчуңу ишке түшөт. 36 булчуң тарамыштар ошон үчүн кыймылга келет, анан адамда жылмайуу пайда болот. Ал эми тапанчанын илмегин басуу үчүн, тагы айткан ок атуу үчүн Мелис мырза сөмөйдөгү эки эле булчуң иштейт. Эки эле булчуң Соро мырза. Сөмөйдүн учун ээс, ок атылып кетет. Сөмөйдү ийип көрүңүчү Соро мырза. Сөмөйдү. Эки эле булчуң. Бирок бир адамды же жаныбарды же бир нерсени өлтүрүп коюшу мүмкүн ошол эки кыймыл аракет. Эми сиздерге суроо. 12 булчуңдун тарамыштын жардамы менен дүйнөлүк мелдеште өткөрүлгөн кайсы спорттун түрү бар?
Кетти минута. 12 булчуң иштейт. Не болушу мүмкүн? Дүйнөлүк. Ооба. 12 булчуң. Эмеспи? 12 булчуң. Не? Лыжа. Лыжа? Биатлон. Лыжа теп пилоттун атыбы. Келип атып. Жок, эки булчуң атканда иштеди. Эки булчуң атканда иштеди. Эки булчуң атканда. 36. Лыжа тепкендечи. 12 Жок, 36 эмес, 12 керек. 12 булчуң. 1, 2. 2 10 калды макул. Экөөбүз атканда иштеди. Мында биатлон. Колдочу. Дагы башка. Хоккей. Хоккей, спорт түрлөрүн айталчы, спорт түрлөрүн айталы. Биатлон да бул сөзү балким атуу жөндөн берилбейт же чалып кирип Жок, кетет. мисалы, жок, макул. Атуу үчүн 2 да. Атуу үчүн 2. Атуу 2. Дагы 12 эмне күрөш. Дагы эмне болушу мүмкүн? Биатлонда Күрөш, шахматчы. Бильярд эмеспи? Жок. жок. Немеге кирген эмес. Шахматта Экөө тең дүйнөлүк олимпиадалар оюнда жок. Экөө тең жок болсо. Биатлон барбы? Биатлон бар. Биатлон жатып туруп атат. Дагы башка. Жанагыча эмелерчи. Толтура түрү бар. Диск атууларчы. Бир нерсени Диск атуу, түртүү бар, футбол, найза күрөш. ыргытуу. Неме бар? Фехтование бар. Футбол эмес. Демек бул жерде кыймыл, жок, бүт кыймыл. жылмайбай турган оюнда жылмайбайт. Кандай оюн бар дагы? Жылмайса 36 булчуң иштеп кетип атат. Вело тепкени Демек бар. жылмайбай керек. Оюнда кайсы спорт түрү? Жылмайбай турган спорт. Бул биатлон болду. Биатлон жылмайбайбы? Каякта жылмаятын кетет. Жок, сен жылмайганда уже 36 булчуң иштеп кетип атат да. Мес мырза. Жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Макул. Жуманазар мырза. Жок бардыр. Балким жок. Жуманазар мырза жооп бергенге аракет кылат. Туура жооп берген. Жуманазар мырза. Кайсы түрү? Биатлон. Биатлон. Жооп кабыл алат. Биатлонго токтолушту команда. Мелис мырза кимди атап атасыз? Жуманазардыбы? Туура эмес жооп бердиби? Же туурабы? Көз жумса. Ойлонтабыз, текшерип табыз. Туура жооп. Оюнчу назарга тутулуп жаткан суроонун жообун айтып атам. Оюнчу түз олтурат мында. Оюн жүрүп жатканда бир эле колдун жардамы менен оюн өткөрүлөт негизинен. Демек, бул шахмат. Урматтуу билермандар. Шахмат. Жылмаят да. Шахматтын фигурасын жылдырат. Жылмайбай деген сөз жок. Жанындагы секундомерди басат, Мелис мырза. Секундомерди басат. Шахматта жылмайба деген тыйуу жок да. Мен жылмай баш керек деген сөздү айткан жокмун. Мен мисалга айтып атамын. Мисалга. Оюнду уланталы эсеп 3-2. Эсеп 3-2. Ырыскүл Исабекова, Нокен район тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. Бүгүнкү күндө биз колдонуп жүргөн телефон адам баласына аябай бир пайдалуу технологиялардын бири катары көрүнүп жатат. Ар бирибизде телефон бар бүгүнкү күндө. Бирок ар дайым эле ал пайдалуу боло бербейт. Себеби биринчи дүйнөлүк согуш учурунда телефон армияга, андагы аскерлерге көп зыян жеткизген. Эми сиздер элестетиңиздер көз алдыңыздарга. Ошол убактагы телефонду элестетиңиз. Жана ал аскерлерге кандай зыян бериши мүмкүн? Телефон биринчи дүйнөлүк согуш учурунда кандай учурда зыян берип калышы мүмкүн? Телефон. Кетти минута. Связь чыкпай калып баягыларга жардам келбей калбайбы? Телефон аркылуу жардам Анан кылат кийин да. бул оор телефон чоң болгон, биринчи. көтөрүп жүргөн ошонучу. Жок, аны телефонду көтөрүп жүргөн, оор болгон, аркасынан астынан көтөрүп жүргөн. Оор болгон. Андан кийин баягы радиациялык кандайдыр бир эмени бомбаларды өзүнө тартып алыш мүмкүн. Телефон аркылуу эми баягы немелер чакырат го, эми жардам чакырат, алгабга чакырат, неме связь чыкпай калышы мүмкүн. Жок, Көпчүлүгү эле учурда связь чыкпай канчалаган аскерлер кырылып кеткен немелер. жок, ал учурда связь деген нерсе мисалы үчүн зым аркылуу же болбосо кандай бир байланыш бар, КАМАЗдар, машиналар Биринчи дүйнөлүк согушта сотовый телефон чыкканбы? Связь тарта турган. Жок. Ал Сотовый телефон жок. Зым менен кабель системаны тарткан. көтөрүп жүргөн, оор болгон. Кабелден жардам сураласа, булар эч ким жардам берген эмес. Макул, үзүлүп калды, ошон үчүн бере албай калды. Ошого ишенип калышты. Ар дайым жүрсөчү жанында ошол телефон. Кандайдыр бир тартылуу күчү болушу мүмкүнбү? Телефон биринчи дүйнөлүк согушта пайда алып келген дейт, бирок кээ бир учурларда зыян келтирген, көпчүлүк учурда армияга. Ал учурда бир эле телефонду колдонгондан бир эле адам болгондо, балким ошол адамга зыян келсе, башкалары байланыш аркылуу болуп атат. Ошол зымдарга сааттардын чалымы башка болушу мүмкүнбү? Зым жок эле, булар связьдан алат да.
ал убакта бир эле адам иштеп ошол связдан аныктап койгонбуз. Ал эми Ошол связь үзүлүп калат. Эс мырза. Кабар жетпей калат. Нурсултан мырза жооп берет. Нурсултан мырза. Ал мезгилдеги телефондор биздегидей телефондор эмес. Аларды көтөрүп жүрүп, бири-бирине связь аркылуу телефондон кабар берип турган. Албетте ошол кабар жетпесе, мыйзамдын негизинде, аскердик мыйзамда ошол радиацияны, ошол телефонду колдонгон адам, радиацияны колдонгон адам кабар бербесе, бул жактан жардам, эч кандай жардам келген эмес аскерлерге. Эгерде ал телефондон уулуу же болбосо башка бир радиация чыкса, ошол кабар берген адам гана зыян тартат. А бул жерде аскерлердин зыян тартуусу ошол телефонго ишенип калышып, телефон белгилүү учурда связь үзүлүп калат. Ошол связь аркылуу кабар жетпей калган үчүн аскерлерге зыян жетип калды. Кабар жетпей калып, зыянга учурап калган. Аскерлер каза болуп калган деп атасыз, э? Туура эмес, кабар жетип ошо телефон натыйжасында ошол аскерлерге зыян жеткен. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Биринчи дүйнөлүк согуш. Элестетиңиздер, бир аскер, айталык, телефондун жанында турат. Бирок биринчи дүйнөлүк согуш учурунда, Мелис мырза, баарыбызга белгилүү, согушта газ чабуулдары болгон да, газ чабуулдары. Биринчи дүйнөлүк согушта газовый атаки деп коет, газ чабуулдары болгон. Газдан коргонуш үчүн аскерлер эмне кийет? Сора мырза? Противогаз кийет. Телефондон сүйлөшүү үчүн газдан коргоп турган противогазды чечиш керек. Сора мырза. Чечкенден кийин ал жерде сөзсүз түрдө адамдар ууланат. Уулангандан кийин өлүмгө алып барышы мүмкүн. Мына телефондун колдонуунун зыяндуулугу биринчи дүйнөлүк согушта. Эсеп азырынча 4-2. Чамдаңыздар, урматтуу команда, чамдаңыздар. 7-чи раунд. Актив дизайнын суроосуна жебет токтоду. Биздин өнөктөш суроо. Фастфуд. Гамбургер, чизбургер, ушул сыяктуу тез тамактануучу азыктын түрлөрү. 1921 Америкалык White Castle деген компания тарабынан рынокко кирген да, фастфудтарчы. Демек, гамбургерлерди жасап баштаган бул компания сөзсүз түрдө кардар чакырыш керек. Кардарларды чакыруу үчүн жана аларды таза азыкка ишендирүү үчүн бүгүнкү күндө дагы ошол ыкмалар колдонулат. Гамбургер жасап жаткан жерлерде. Ал жерде биз эмнелерди байкашыбыз мүмкүн? Нурсултан мырза, биринчиден тазалык, экинчиден бир чөнтөгө туура келе турган баалар, 70, 80, 90, 100 сом тегерегинде сатылат гамбургерлер. Жана үчүнчүдөн эң негизгиси гамбургерлер кандай жасалып жатканын биз билебиз, Мелис мырза. Бизге ошол эттин кесмелеринен кесип, камырга ороп, салаттан кошуп, айтор биздин көзүбүзчө гамбургер жасап берет, Мелис мырза. Биз ачык түрдө көрөбүз кантип жасалганын. Мындан сырткары White Castle компаниясы дагы бир стандарттан сырткары менеджмент иштеткен кардар табууда. Алар атайын ак халат кийген адамдарды кезекке тургузушкан гамбургер саткан жерлерге бул компания. Муну менен алар эмнени далилдегиси келген? Кетти минута. Ден соолукка пайдалуу деген себептен ак халат дегенде баары врачты элестетебиз. Ошол врачтар демек бул жерге туруп кезекке туруп алып жатат. Ошо врачтар көрсөткөн нерсени ден соолукка пайда деп баарыбыз ушуну кылабыз. Молдонун сүткө байланыштуу же башка нерсе жокпу? Жок, сүткө байланыштуу жок да. Ден соолукка туура тамактануу экендигин ак формадагыларды деген сыяктуу эле да. 1921 жыл. Анан кийин неме Врачтарга ишенүү болгон болсо ошол жерде. болгон убакытта анан 1921 жыл. 20-жыл. Диетолог деп коюшкаларда неме. Көптөгөн ак халатчандар турат, ал врач деп элестеттик, дагы башка вариантка чыгып көрөлү. Очередте турат. Демек,
Алардын таза тыкандык эмеспи? Жок, жок. Ал врачтар денеге пайдалуу деген мисалы фастфудта денеге зыян дегенде ак халатчандагы мисалы аны жей аласың, эч жериңе шубай туруп жесең болот мисалы. Өзүңө зыян келтирбейсиң. Кийимиң дагы таза болот деген маани эмеспи? Эгер врач эмес болсо. ак халатчан болсо. Жок, ак халатчан дегенде эле көбүнчө ден соолук, мисалы тамак аш ден соолук. Ак халат. Же болбосо биздин тамактар ак, адал мындай таза деген сыяктуу нерсе. Тазалыгына карап, ден соолугуна карап көбүрөөк эме болот да. Ак халат. Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу. Жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Эки маселе болуп атат да биздечи, эки вариант болуп атат. Биринчиси, эгерде ак халатчан болсо, демек врач ал ден соолукка пайдалуу деген маселе болуп атат. Бирок баягы билебиз да, Америкада мындай туура тамактанууга, башкага маани берет дегендей. Анан мезгилдин мындай ошол эле мезгилде айта турган нерсе, билебиз фастфудтун көпчүлүгү жолдо жүрүп баратып жегенге ыңгайлуу дагы, анан ак халаттагы кир болбойт дегендей мындай бир маселе болуп калышы мүмкүн да. Мисалы ак халатчандар дагы алтат дегенчи. Ошондой ошого дагы мындай булганбай, ак халаттың дагы булганбай жегенге ыңгайлуу дегендей бир нерсе болуп калышы да мүмкүн деп атабыз. Бирок биз баары бир ак халат деген демек врачтар алып аткан болсо, демек ден соолукка пайдалуу жагы бар деген рекламалык жаатта пайдаланган. Ошого басым жасайсыз. Ошого басым жасайбыз. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Адамдар бүгүнкү күндө гамбургер жасоодо түрдүү коомчулукта түрдүү чочулоолор бар, Мелис мырза. Гамбургердин жасалышы Кыргызстандын өзүндө канча чогулган окуялар айтылып келет да. White Castle компаниясы гамбургер жаңы чыккан адамдарда мындай бир чочулоо болгон. Бул эмнеден жасалып атат? Эмнеден кошулмалары бар деген. Алар ак халатчан адамдарды атайын дайындап, демек адамдарга кандай көрүнүш тартуулаш керек? Керек болсо дарыгерлер дагы гамбургер жейт деген ишенимди билдириш керек болгон. Коркпой жей бергиле деген рекламалык көрүнүш болгон. Жооп туура капитандыкы жана эсеп 1 упайга алдыга жылат. Жалпы эсеп азырынча 3-4. 8-чи раунд. Гүлиза Шамырзаева Бишкек шаарынын тургуну силерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл бурабыз. Бул бир сүрөт, азыр дагы бир сүрөттү коем мен. Экөөнү тең бир мониторго батырганга аракет кылайын. Сиздер көрүп турган бул сүрөттөрдө эмненин рекламасын жарыялашкан чекеде атайын сөздөр турат. Ошо кайсы бир нерсенин рекламасын жарыясы да, ошол сөздөр бекитип койгонбуз. Бирок сиздер сүрөткө карап бул эмненин рекламасы болмокчу? Кетти минута. Музыка эмеспи? Жок, бул жерде сапат жөнүндө кетпейсиз. Сапат жөнүндө сөйдөгөндө бир машина ошончо адам чыгып алыптыр. Жок, онлар кичинекей нерсени ойноп атпайбы? Жаш балдар кылат. Музыкадан экөө тең бир реклама. Жаш балдар кылат нерсе атат, жаш балдар. Наушниктики же болушу да мүмкүн. Сөйдөгөндө мына пожарный машина, ана үн. Кандайдыр бир үндүн эмесин жоготот, же болбосо үндүн айнек эмеспи? Дагы. Сымайт дегенби? Айнек азайтат, кичинертет, жок, үндү кичинертет. Балким кичинертет болушу мүмкүн. Балким сигнал машина бардык эмелер кичинерип атат. Жок, адам не кичинербейт анда? Эмнени кичинертет атат? Үндү. Азайтты. Бир аз Жок. Сен пластик айнектер шумду азыраак киргизет деген сыяктуу элечи. Дагы эмне бар? Эмне башка мындай жаш балдарга тиешелүү? Жаш балдар сигналды эмеспи мындай? Мисалы кичинекей нерселер болуп атат да, кичине нерселер. Эмнени мындай бир кайсы бир мындай тез кабар. Кичиненин үстүндө чоң 6 адам үстүнө батып атат машинага. Жок, ал жерде мисалы үчүн кичине нерсени да чоңойтуп көрсөттү. Жок, көндөн тең сигнал болду. Чоң болсо деле, кичине болсо деле бирдей неме чыгат деген майнда. Бул шум. Бул шумду ошол айнекти эле реклама кылып атат бул жердечи. Айнек болушу, же болбосо кандайдыр бир шум өткөрбөй турган нерсе болушу мүмкүн да. Не мисалы? Жок, неге? Жок, Асман неге төртөө мына жерде микрофон үндү чыгарып атат? Жок, бул жерде баш жагында домбуралар кичинекей шартта бир нерсени шумду өткөрбөй турган микрофон, наушник барбы кулакта? Жок, кулакка такчу же
Балким үйүнө өткөрбөй турганда бир нерсе деле эстеп турат да, мына барабандар деле кичинерип кеткен да. Эмненин рекламасы? Урматтуу алып баруучу, биз Ордодон жардам сурайлычы. Урматтуу Ордо, команда жардамыңыздарга муктаж. 20 секундда кетти. Көзөйнек болушу мүмкүн. Чоң жана жакында да алыстан болот. Көзөйнек. Үнү сактайт дейм. Же пластик терезе. Терезе болушу мүмкүн ооба. Жок, кайсысы жакыныраак? Наушникпи же терезеби? Наушникпи же терезеби? Үйүндө азайт. Үйүн эле. Агай, бул жерде үйүндө азайта турган нерсе. Пластик жакыныраак, наушникке караганда. Себеби наушник ал уже үн чыгат, пожарный машинадан үн чыгат, бул анау домбуралардан үн чыгат. Ошол нерсе кичинертип атат да. Адам эмес. Пластик Эмес, наушник. жок, наушник болгондо анда музыка аны угулбай калган кереги жок да. Мелис мырза, Ордо жардам бүттү. Ордо тынчтанабыз. Ким жооп берет? Капитан. Урматтуу алып баруучу, бул суроого команданын атынан Элеман мырза жооп берет. Пластик айнектерге токтолдук, себеби бул музыканттарды көргөзүп коюптур бир сүрөттө, ал эми бир сүрөттө пожарныйларды. Эми пожарныйлар күнү деле өрт өчүрүүчүлөр эми түнү деле күнү деле барышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы жанында жашаган жашоочуларга баягы тынч уктайсың деген майндада, зуу көткөрбөйт деген майнда дагы болушу мүмкүн. Пластик айнектердин жарнамасы деп эсептейсиз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Демек сиздер өрт өчүрүүчү машинанын өтө кичинекейлигин жана музыкалык аспаптарды өтө кичинекейлигин назарга туттуңуздар. Демек бул жерде пластик айнектердин жарнамасы. Жооп туура. Жооп туура. Эсеп. Билермандар тарабына дагы өзгөрдү жана 4-4 болуп теңдешти. 9-чу раунд. Бакыт Ташболотов, Сузак район тургуну сиздерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл бурабыз. Сиздердин назарыңыздарга мына ушундай көрүнүштөгү сүрөттү берип атамын. Дагы бир пландагысын көрсөтөйүн сиздерге. Ушундай эле, Дагы бир өтө ири пландагысын көрсөтөйүн. Мына айтор. Ушул сыяктуу көрүнүштөр. Бакыт Ташболотов мындай суроо берип жатат. Белгилүү болгондой, күнүмдүк жашообузда, биздин жашообузда ар кандай буюмдардын өзүнө тиешелүү кутулары бар, Мелис мырза. Айталы, көз айнек сала турган куту, ручканы сала турган куту бар. Дагы бир топ ушу буюмдар сала турган атайын кутулар бар. Идиштер, кутулар, Сиздер көрүп турган мына мындай кутуларды сиздер бир кайсы бир нерсенин кутусу экен, бир нерсени салып коет экен. Кайсыл кесип ээлери кимдер үчүн пайдаланышат? Кетти минута. Градусник, тиктокдурлар жаш балдар үчүн колдонушат. Жок, неге? Эми сөйдөгөндө мына жаш балдарга бир нерсе салып атат, куту бул. Градусник бул. Градусникти, жок, градусникти эмне үчүн колдонот? Жок, учутрат. агай. Жок, учутрат, бирок градусникти кимдер үчүн колдонулат деп атпайбы? Жок. Кайсы кесип ээлери эмне үчүн пайдаланат? Врачтар анда градусник салуу үчүн. Сөздүн кырчасын билесизби? Сөздүн кырчасын. Витамин деп турбайбы ал жерде? Витамин демек, агай, демек бул врачка байланыштуу, жаш балдарга байланыштуу. Стоматологдор, детский стоматологдор деген бар. Демек тиш щетка десек ал эмес да, тиш щетка бир нерсе сала турган бир идиш болуп атат. Кичинекей шприц салчу. Шприц салат, ооба. Болду. Шприцти оозунан учун чыгарып коет. Жаш менен басат. Жаш балага. Дегенде коркутту, албаш. Витамин. Болду. Витамин укол сайыш үчүн сага витамин берип атабыз деп туруп, ошону берет. Макул, андан башкачы укол шприцтен чыгалы дагы кичинекей. Балким чоң болуп калсачы бул. Чоң эмес, кичинекей эле нерсе болуп атпайбы? Жок, сүрөттө кичинекей болуп чоң болсочу өзү. Кичинекей нерсе болуп атат. Болгону мындай болуп атат. Азыр балким гитара салып кое тургандай бир чоң нерседир. Жок, гитарага. Витамин жаш балдарды салып кое оозунан тургандай. чыгат. Нянкалар, Аркасынан мындай. нянкалар. Мелис мырза, ким жооп берет? Бул суроого команданын атынан
Абылкасым мырза жооп берет. Абылкасым. Бул шприц сала турган медиктер ошол колдонгон. Жаш балдарга коркуп калбаш үчүн шприцти салып, ошолорду дарылай турган бир неме сала турган кутуча деп неме болот. Жооп кабыл алынат. Шприц деп команда жооп берди. Мен эми кайсы нерсе салынып турганын мен көрсөтөйүн эми сиздерге. Эмнеке Мелис мырза? Фонендоскоп. Жаш баланын жүрөгүн текшере турган. Эми муну чоң кишилер деле пайдаланат, бирок психологиялык жактан чочутпаш үчүн алар ушундай нерселерге кийирип коет экен. Эми бул бизде Кыргызстанда канчалык колдонот билбейм. Шприц үчүн бул ыңгайсызыраак деп ойлойм, Мелис мырза. Буга идишти, бул материалдын ичине ийненин, экинчиден микроб да кирип калышы мүмкүн ийнеге, Мелис мырза. Мындай учурдачы. 5-4 азыр жесе, 5-4. Телекөрүүчүлөрдүн пайдасына суроо эси Бакытташ болотовду биз 1100 сом утуш менен куттуктайбыз. Жана бир упай телекөрүүчүлөр алдыга чыгышты. Жалпы эсеп мынакей 5-4. Оюн улантылат. 10 раунд. Асылбек Камчыбеков, Кызыл Кыя шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Суроо. 1962 жылдын аягында бир гезит адаттан тышкаркы бир кулактандырууну жарыялайт. Жарыянын мазмуну төмөнкүдөй эле. Швейцариялык мейманканага тез арада ардагер десант керек деген, Мелис мырза. Ардагер десант. Мейманканага Швейцариялык. Демек Европадагы бир гезит окшойт. Суроо. Ошол күндөрү эмне үчүн мейманкана жетекчилигине ардагер десант керек болгондугун аныктап бериңиздер. Кетти минута. Десант дегенде армиядан кайткан адам түшүнөбү же мындай? Ошол күнү Десант танка Десант деген Жок. 62-жылдын аягында, 62-жылдарда не окуялар болгон? Кандай болгон? Швейцария гезитте тамаша каратып эмеспи? 62-жылдар болгон эмес да. Бул эмне? Тамаша иретинде жазган эмеспи? Швейцариянын мейманканасына ардагер керек болуп атат. Балким жанагы будкада охранага олтура турган бир Жок, максаттуу эле чакыртат. Максаттуу эле. Не болушу мүмкүн? Ардагер десанттар сир жер титирөө болгон эмеспи? Войска деген учат турган. Учат, ошо десанттарды жарыялайсыз го, мисалы десанттарды даярдайт баягы асманга учуп туруп. Учат, эме учуу бир нерсе, дентаплан бир нерсе, ушундай нерсе жөнүндө. Мейманкананын бул жерде баягы бийиктиги жөнүндө сөз болуп аткан жер жокпу? Ардагер десант. Мисалы ардагер десант. 1962. Космос 1962. 61-62. Космос учкан да, жок? Балким ошонун бир иш-чарасы болуп аткан учур эмеспи? Ошол бир ардагер десант. Мейманкананын бийиктигинде болбойт да, баягыдай десант ба биз немеде учкан сыяктуу болосуң деген мааниде. Эң бийик десант. Мелис мырза. Ким жооп берет? Бул суроого команданын атынан Нурсултан мырза жооп берет. Нурсултан Акылбек уулу. Демек десант бул, демек учуу бийиктик тууралуу сөз болуп аткандыгы балким ошого ыңгайлуу болуп атат. Демек ардагер десант деген Швейцарияны биз билебиз. Көпчүлүк мамлекеттердин банк катары ал жерде акча баалуулугу жогору. Алар демек ардагер эмес башка десанттарды алып деле аларды иштетип алса болмок. Булар ардагер десантты чакырып атат. Демек ардагер десанттар өзүнүн космоско учуп кетпейт, же болбосо биздин жатаканабыз, же болбосо мейманканабыз эң жогорку 5 жылдыздуу мейманканалар ошондо ачылып аткан. Биздин мейманканабыз ошондой 5 жылдыздуу эң бийик жакшынакай мейманкана. Ошондуктан бизге ардагер десанттардагы келди, ошону чакырдык деп, аны атайын ошол жерге конокко чакырган болушу мүмкүн. Конокко. Реклама кылыш максатында. Жооп кабыл алынат. 1962 жылдын аягы. Жыл аягы, Мелис мырза, тагыраагы. Жыл аягы бул декабрь айы. Мелис мырза. Декабрь айынын дагы аягы болушу мүмкүн. Тез арада деп атат. Ардагер десант. Бир нерсе оюңузга кылт эттиби, Мелис мырза? Аязатта. Эми
эми туура вариант келди окшойт Мелис мырза сизге. Ардагер десант, демек улгайып калган бир аксакал киши, мындай караганда биз аксакал дейбиз да. Мейманкана администрациясы кардарларды тартуу үчүн аябай көп нерсе изденген Мелис мырза. Швейцария мейманкананын жетекчилиги жыл аягында булардын жаңы жыл майрамын Европада өтө бир шан шөкөт менен белгилешет. Жаңы жыл майрам менен мейманкана кардарларын куттуктоо үчүн ушундай ыкма ойлоп табышкан. Ал ыкмага ылайык майрамдын алдында улгайган десант киши Аяз атанын кийиминде Нурсултан мырза асмандан түшүп, ал жердеги жаш балдарга белек тапшырыш керек болчу. Парашют менен дейбизби, же бир башка менен дейбизби? Аяз ата формасында мейманканага түшүш керек болгон Мелис мырза. Мен жоопту кабыл алгандан кийин сизге ошо Аяз ата деген ой келип калды. Ошентип Мелис Музулмановдун командасы 6-4 эсебинде 7-чи турду жыйынтыктады. Эми команда акылды бир жерге топтоңуздар Мелис мырза, жана кайсы суроону мыкты деп тандайсыздар? Оюн тууралуу эки сөз сурайм сизден Мелис мырза. Ага чейин мен Сагынбек мырзадан бүгүнкү оюн тууралуу ой пикирин угайын. Өтө жакшы кетип атты. Тилекке каршы кээ бир объективдүү, субъективдүү себептер болуп, бир аз авара болуп, мандай түшүп калды окшойт командада. Бирок ар дайым ийгилик каалайбыз. Жогорудагы билермандардын арасынан Сорон мырза дагы алгачкы оюндарда жакшы оюн көрсөттү. Мисалы үчүн камсыздандыруу боюнча таап алганы жеке мени таң калтырды. Ошол катарында Нурсултан мырза аракет кылып, бирок толук түрдө белгилеп кеткендей супер близке мыкты деңгээлде жооп берди. Бул дагы биздин мамлекет тилибизди жана башкалардын айырмаларын мыкты билет дегенди билдирет. Жана көптөгөн суроолорду команданы алдыга сүрөп, буюрса мыкты жетишели ийгиликке деген мааниде команда капитан аракет кылды Мелис мырза. Ошон үчүн мыкты билерман деп биз балайбыз. Ал эми кээ бир суроолорду тилекке каршы алса болмок. Мисалы үчүн кээ бир суроолор чындыгында оор болуп калды окшойт команда үчүн, бирок бул оюн кийинки оюндарга ийгилик каалайбыз. Рахмат. Малайзияда бакыт каш болот. Чоң рахмат Сагынбек мырза, Мелисбек мырза. Бүгүнкү оюн тууралуу сиздин экөө сөзүңүз? Биз бүгүнкү оюнда чындыгында мындай мүмкүн болушунча аракет кылдык. Жогоруда айткандай, буюрса кийинки оюндарда жогорку лигада болбосо дагы премьер лигада жакшы оюндарды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ал эми мыкты суроо катары Малайзиянын тарыхындагы алгачкы космоско учкан космонавт Музаффар Шүкүр жөнүндөгү Абдували Тойчиевдин чүйөрөнүнөн берилген суроону мыкты суроо деп таптык команда менен келишип. Негизинен буюрса кийинки оюндарга дагы мыкты даярдык менен келгенге аракет кылабыз. Чоң рахмат. Команда бирок чындыгында өтө бир динамикалуу оюн көрсөттү. Белгилеп коюшубуз керек. Абдували Тойчиевдин суроосу мыкты суроо болуптур. Биз куттуктайбыз телекөрүүчүнү. Ош шаарынын мэриясынын байге фондунун эсебинен 500 сомдук кошумча сыйлык катары жөнөтөбүз. Жана ошону жалпысы болуп, демек бул 1000 сом утушка ээ болуп атат бул телекөрүүчү. Анда биз оюн соңун шириндиктер жана сыйлыктар менен коозойбуз. Бар бол, шириндиктер студияга. Адал, таттуу, дайыма жаңы гана торттор, токочтор жана ошондой эле Йома бургерден акысыз тамактануу үчүн сертификат командага жана ошондой эле Ош шаарынын мэриясынын акча байгеси кабыл алып коюңуз. Мелис мырза, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум, аман болуңуздар.